Кемпир аба иши боюнча кармалгандардын арасында акыбалы оорлошкон активист саясатчылар бар. Бирок буга карабастан сот аларды үй камагына чыгара элек. Буга чейин Улукбек Маматаев, Клара Сооронкулова жана Бамбет Чунусабылов оор операцияны башынан өткөргөн. Бирок саясатчылар кайра эле ТИЗОго кайтарылган. Сооронкулованын адвокаты анда пневмония аныкталганын билдирип, укук коргоочулар бул жагдайды кыйноо деп аташууда. Ал эми Маматаевдин абалы кескин начарлаганы кабарланды. Ошондой эле ден соолугу начарлаган Гүлнара Журабаева, Талайбек Мандаминов, Чыңгыз Капаров жана Илгиз Шаменов да үй камагына чыгарылган эмес. Биз Кемпир абад суу сактагычын Өзбекстанга берүүгө каршы чыгып камалгандардын жагдайы жана тергөө изоляторунун абалы тууралуу кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун төрагасы Бакыт Рыспеков менен маектештик. Негизинен улуттук борбор жазаларды аткаруу кызматынын тутумундагы медициналык кызматтын жетишсиздиги жөнүндө бир нече жылдан бери айтып келатабыз. Андан эми жашоо деген ушундай экен. Башы көрүнгөн инсандар бул жакка түшүп калган кезде, алар ушундай акыбалга түшкөндө, ошо көйгөйлөр мындай ачыкка чыгып, көпчүлүккө, коомчулукка тааныла баштап кеткен. Негизинен бул көйгөй илгертеден бар. Бул көчө бүгүн чыгып калган жок. Ошол эле өкмөттүн токтому бар. Ал токтомго жараша бир катар оорулар көргөзүлгөн. Ошол оору менен жабык жайларда кармалууга мүмкүн эмес. Бирок тилекке каршы ошол токтомдун аткарылбагандыгы дагы бар. Андан сырткары биз улуттук борбор көп жылдан бери айтып келатабыз. Тилекке каршы биз мойнубузга алган бир топ эл аралык милдеттемелер толук кандуу аткарылбай келатат деп. Негизинен жетерлик деңгээлде медициналык жардам же кызмат көрсөтүлбөсө, бул ырайымсыз же катаал мамиле катары каралат да, же болбосо адамдын кадыр баркын басмырлаган мамиле катары сыпатталат. Эгерде ошол медициналык жардамга, кызматка муктаж болуп аткан адамга карата кандайдыр бир максат болсо, анда бул кыйноо катары каралат. Биз өзүбүздүн мандатыбызга ылайык изилдөө жүргүзбөйбүз, териштирүү жүргүзбөйбүз да. Изилдөөлөр жүрөт, бирок бул изилдөөлөр бул системалык көйгөйлөрдү изилдейбиз да. Ар бир учур, ар бир факт боюнча өзүнчө териштирүү жүргүзө албайбыз. Ал прокуратураныкы, жогорку кеңештики, башка тараптарга мүмкүнчүлүк бар. Бизде андай мүмкүнчүлүк жок мыйзам боюнча. Жазаларды аткаруу кызматы Юстиция министрлигине киргизилгенден кийин чечим кабыл алуу убактысы узарды. Буга чейин жазаларды аткаруу кызматы мамлекеттик кызмат болуп турган кезде, өз алдынча өкмөткө карап мамлекеттик кызмат болуп аткан кезде, бул жактан чечим кабыл алуу кичине ыксамыраак болчу. Мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттөр чыга элек да. Ал дагы өзүнчө бир мындай маселени туудурган бир учур катары каралыш керек. Айрым учурда мындай ыкчам жооп алганыбыз, ыкчам бир иш-аракет кыла калганыбызда мындай бир жөөндүрөөк болот эле да. Тергөө изоляторунун акыбалы боюнча улуттук борбор канча жылдан бери какшап келатат. Ал эч бир стандарттарга жооп бербейт деп. Биздин жылдык баяндамаларга кызыгып, ал жактан көз жүгүртсөңөр, мисалы былтыр 3 жылдыкын тапшырдык. Жогорку кеңешке рахмат, аябай көңүл куюп, мындай жакшы угуп беришти. Ал жерден да көп маселелер козголду. Жазаларды аткаруу тутумундагы аялдарга таандык өзүнчө ооруканасынын жоктугу, мисалы үчүн. Кайра эле мен расмий тилде колдоно берем, уруксат бергиле. Узкопрофильный специалист деп коебуз. Алардын жетишсиздиги. Анын баардыгы баягы көйгөй туудура берет да, мындай бир карап келсең, бир тынч учурда маселе жок сыяктуу жүрө бересиң, ушундай окуялар болуп калган кезде, тиги жок, бул жок деп неме болуп калат да, мындай. Көңүл жордондон чыгып калат иштин баардыгы. Анан дагы бир маселени айта кетели, жазаларды аткаруу кызматынын айтып атабыз андан бери. Бул жерде жалгыз гана жазаларды аткаруу кызматынын тиешеси эмес бүгүнкү болуп аткан маселелерге. Бул жерде ошол эле тергөөнүкү. Анткени
көп чечимди тергөө жүрүп атканда тергөөчү кабыл алат. Айрым маселелерди сот чече алат. Айрым мамлекеттик кызматкерлер биз эми болгон нерсени болгондой айтып атабыз да. Ошонун аркасынан бизди оппонент катары көрүшөт да, каршы тарап катары көрүшөт. Жок, биз айтып аткан көйгөйдү мисалы үчүн ички иштер министрлигине таандык, жазаларды аткаруу кызматына таандык, ошол эле саламаттык сактоо, билим берүү, башка министрликке таандык көйгөйлөрдү айтып атканда, аны баягы каршылаш катары кабыл албастан, мүмкүнчүлүк катары кабыл алса, колго алыш кылып туруп иш алып барсак, бир топ жакшы жыйынтыктарга жетмекпиз.